Саламатсыңар балдар. Кайрадан бүгүн вокал сабагы боюнча мени Эмил агайыңар. Бүгүнкү сабакта Арыспай Абдыкадыровдон "Сагындым туулган жер сени" аттуу чыгармасын үйрөнөбүз. Бул чыгарманын сөзүн Биримкул Алыбаев деген акын агайыбыз жазган. Ал эми Арыспай Абдыкадыров жөнүндө баарыңыздар билсеңиздер керек. 1941 жылы Кыргызстаныбыздын Каракулжа, ал убакта Совет району болгон, азыркы Каракулжа районунда төрөлүп өскөн. 100дөн ашык чыгармасы бар. Чыгармаларынын эң мыктыларынын арасында мына ушул "Сагындым туулган жер сени" аттуу чыгармасы патриоттук жанрда эл жерди сүйүү темасы, мекенге болгон, туулган жерге болгон кусалыкты билдирген чыгарма. Ошондуктан муну шашпай ырдаш керек. Скрипкалык ачкычтын жанында канча белги көрүп турасыңар? 1, 2, 3. 3 диез турат. Фа, до, соль. Бул 3 диез турган мезгилде кайсыл тональность болот? Эгерде туура тапкан болсоңор, бул фа диез минор. Демек, биз азыр фа диез минордон ырдайбыз. Башында мен өзүм ырдап берейин. Андан кийин мен музыкасын ойноп берем. Силер үйдөн кайталайсыңар. Үстүнөн кошо ырдайсыңар. Анан ар бир нотаны так туура ырдаганга аракет кылгыла. Бир дагы нотаны өткөзүп жибербегиле. Ырдап атканда нотаны карап, анан угуп музыканы. Айрыкча такттардын эң аягындагы 8дик ноталарды өткөзүп жибербей, так ырдаганга аракет кылышыңар керек. Текстти туура ырдагыла. Убайым тартып алыста, унутуп бардык нерсени, сарору болуп ансыз да, сагындым туулган жер сени, сарору болуп ансыз да, сагындым туулган жер сени. Эми болсо ушул эле куплетти менин үнүм жок, өзүңөрдүн үнүңөр менен ырдай турган кылып ойноп берем. Кийинки сабакта ушуну кайра сураймын. Музыканын үстүнөн өзүңөр ырдап жөнөтөсүңөр. Анан кемчиликтер болсо, катачылык жерлери болсо, кошо чогуу оңдоп чогуу ырдайбыз. Тапшырма түшүнүктүү болсо, кийинки сабакта көрүшкөнчө.